Эки жумада качок болсо болобу дейт го. Депчи. Не деп эме кылайын. Ассаламу алейкум достор, барыңыздарга кайрадан салам айтмакчыбыз. Биз бүгүнкү берүүбүздө жөн гана ушул жерде отуруп сиздер менен баарлашалы деп чечтик. Биздин YouTube'дан келген абдан көп суроолор болду. Ошолорго кичине болсо дагы жооп калтыра кетели деген жакшы ой менен бүгүнкү биздин берүүбүздө суроо жооп болмокчу. Кеттик анда. Достор, дагы айта кетчү нерсе, ушу сиздердин жакшы жылуу сөздөрүңүздөр менен бизге дагы дем күч пайда болуп, дагы да алдыдагы жакшы максаттарга кадамдар болуп атат. Сиздердин ушундай комментарий жазган сөздөрүңүздөр бизге дагы жакшы аракет кылып, ой жүгүртүүбүзгө дагы алдыга болгон умтулуубузду дагы ойготуп жатат десек жаңылышпайбыз. Сиздердин дайыма жазып келген комментарийлериңиздер үчүн биз дагы рахматыбызды дайыма айтып келебиз. Себеп дегенде эмнеге ушул комментарийиңерге рахмат айтып атабыз десеңер, баягы адамга жылуу сөз жыланды ийинен чыгарат демекчи эле силер айтып жазып аткан сөздөрүңөр бизге ушундай бир көп актуалдуу темаларды ойготууга дагы дух берип жатат. Себеп дегенде жанагы иштерди кылып атабыз, аларды колдоп атасыңар. Булардын бардыгы көйгөйлүү маселелер. Бул көйгөйлүү маселелер жөнөкөй карапайым калктын арасында калып калбасы үчүн биз ушул көйгөйлүү маселелерди ойготуп, коомчулукка пайдасы тие турган нерселерди кайра эле ошо эл менен биргеликте иштеп чыгалы деген ой максаттар болуп атат. Андыктан сиздерге чоң рахмат, Аллахым ыраазы болсун. Биз дагы да алдыга жыла беребиз, көбөйүп атабыз. Биздин каналга катталганды унутпагыла, дайыма лайктарды басып, комментарий таштап турсаңар. Эми дизлайктардын бизге кереги жок, лайктарыңар аябай эле жагып атат. Колдоп атасыңар, көрүп атабыз. Анткени биздин дагы максатыбыз кыргыз элине кызмат кылуу. Андыктан каналыбыз өркүндөй берсин деп дагы да аракет кылып атабыз. Бүгүнкү биздин сурообуз, биринчи суроо, бул жактан карап турабыз. Мисалы, салмакты баягы эле маселе, салмакты кандай кылып кошсок болот дейт. Салмакты батыраак кошуш үчүн туугандар жакшылап аракет кылышыбыз керек. Биздин өзүбүздүн аракетибиз жакшы болуш керек. Бир күндө жөнөкөй эле машыксак болобу, спорт питаниясы жок эле деп калган адамдар үчүн бул жооп болсун деп айтмакчыбыз. 4 мал абдан жакшы, күчтүү, ызык тамак ич керек болот. Алар кайсылар десеңер, эртең менен турдуңар 8-деби, 7-деби биринчи тамак кылып бул каша жеш керек, овсяный каша жеш керек. Андан кийин саат 11-лерде бир 2 жумуртканы же 3 жумуртка жеп койсоңор болот, сууга бышкан. Андан кийин болсо, мисалы, обедтерде болсо эт менен жасалган тамактар жегенге туура келет. Себеп дегенде түштөнүү бул абдан күчтүүрөөк болуш керек. Эттен жасалган тамактар күчтүүрөөк. Анан кечке мал дагы 1-2 банан жеп койсоңор болот. Анан ужинде эртерээк жегенге аракеттенгиле. Себеп дегенде кечинде уктаганга дагы аракеттенишибиз керек болот. Ага чейин сиңип, организм деген абдан жакшы бир калыбына келип калыш керек. Кечкисин болсо бир тооктун этинен жасалган же болбосо уйдун этинен жеңилирээк тамак болуш керек. Шорпо же болбосо тооктун этинен жасалган, сууга бууга бышкан тамактар болушу керек. Бул барыңыздарга түшүнүктүү болсун деген иретте айтып кеттим. Ал эми андан кийинки сурообуз болсо, ошол эле спорт тамактарына кайрылган экен. Спорт тамактарынын канчалык деңгээлде зыяны бар дейт. Мисалы эми спорт тамактары дегенде көптөрү билбеген адам болсо, бул протеиндерди эле, гейнер протеиндерди бул абдан допинг деп эсептешет. Допинг деген башка нерсе. Допинг деген алар жанагындай укол сайынып же болбосо абдан бир аябай батыраак аралыкта күчтөндүрүүчү таблетка дарылар болот. Булар допинг болуп эсептелинет. Же болбосо насвай силер атап аткан насвай бул допинг деп эсептелинет. Ошон үчүн насвай атпагыла. Жөнөкөй эле бул протеиндер, гейнерлер эч кандай зыяны жок, Булар витаминдердин чогулмасы. Арык адамдарга бул гейнерлер керек болот. Ал эми бизге окшогон, мисалы, салмакты көбүрөөк набирать этип, ал эми булчуңду чоңойтом дегендер үчүн протеин сунушталат. БЦА, восстановлениеге.
чарчабаш үчүн, же болбосо бүгүн иш кылдың, тренировка кылдың, эртең шалактап чарчап калбас үчүн, булчуңдарыбыз ооруп, сөбөктөр оорубас үчүн бул бытса керектелет. Андыктан кийинки суроого өтөбүз. Кийинки суроолор эми жаш балалар бар экен, мындай эле суроо берген суроосунан эле байкап калсак, кандай кылып кең далуулуу болсок болот дейт. Турникке көбүрөөк тартынгыла демекчибиз. Турникке айылда эми айылдан эле жазган жигиттерге жооп берип атам, биякта көбүнчө. Анткени шарт залда машыкканда бүт баардык эле нерселер бар. Ал эми айыл жергесиндеги жаш балдарыбыз, келечектеги муундарыбыз ушу аябай кызыгуусу артып атат. Күндөн күнгө биздин Instagram баракчабызга, же болбосо ушул эле YouTube каналыбызда комментарийлер абдан көп өлчөмдө болуп атат. Колубуздан келишинче жооп бергенге сиздерге аракеттенет. Кең далуулуу болуш үчүн ушул турникти көбүрөөк тартынгыла. Ал эми төш булчуңдарын чыгарып, колдордун артын чыгарам десеңер, ошо брусьяны кылып бергиле, аябай жакшы аракет кылсаңар. Брусья менен отжимание кылсаңар, ошо төш булчуңуна жана ошондой эле колдун арткы бөлүгүнө кетет. Андан кийинки суроо болсо кантип арыктайм дейт. Кантип арыктайм дейт. Жакшы суроо бул. Кантип арыктайм. Эң жөнөкөй дагы варианты бар, анан кийин аябай кыйналган варианты бар. Эң жөнөкөй болсо ачка эле жата бериш керек. Анан жакшы варианты болсо орозо кармаш керек. Орозо кармасаң өтө пайдалуу нерсе. Орозо убагында да кармабай койгондор болду. Тамаша, бул полезный нерселерди айтып атабыз. Туура тамактаныш керек туугандар. Эртең менен түнгө чейин эле камыр тамак жей берсең кантип арыктамак эле. Ога тартып аткан жигит да ошо камыр тамак жакшы көрөт да азырчы. Тартып аткан жигит да карап күлүп коет. Эң башкысы камыр жебегиле, майлуу тамак жебегиле, таттуудан алыс болсоңор эле, батыраак эле аракет кылса болот. Чуркап туруш керек, эң башкысы чуркап. Оросту көрүп атпайсыңарбы? Оросту көрүп атпайсыңарбы? Жейт, кайра чуркайт, жейт, кайра чуркайт. Эң башкысы биз туура тамактансак, жакшы нукка өтөбүз. Кийинки суроо болсо, эмне дейт? Кийинки суроо карайлы. Спорт питанияларда, бойду өстүрүү. Ушуну жаман көп беришти. Бойду өстүргөнгө бирдеме барбы деп. Бойду өстүргөнгө бирдеме болсо өзүмдүкүн 2 метр кылып алып атылам да. Колдорум чоюп, бул жагын бияка, үстүн болсо 2 метр кылыпчы. Мутант боло албайт белем, халк боло албайт белем. Бой өстүргөнгө эч нерсе жок. Биз өзүбүздүн дээрлик, өзүбүздүн генетикабыз, генибизде да, ар жагында болгон болсо өсүү болот. Бер жагында бирдеме жок болсо, значит жок болот. Көбүрөөк турникке тартынганга эле бир мүмкүнчүлүк бар. Турникке тартынып, ушундай витаминдерди ичсек, бизде бой өсүшү мүмкүн. Андан ашыгын билбейм мен. Азыр эле айтып коеюн, жооп берип коеюн ушул жерде. Кийинки суроо болсо, ушу машыгуу учурундагы баягы эс алуу боюнча суроо экен. Бул жакшы суроо, анткени бул өтө маанилүү суроо. Мисалы, бир көнүгүү жазып атасыздар. Бир көнүгүүдө бир 4 же 5 подход жасасак, ар бир мисалы биринчи жеңилден баштайбыз. Жеңилде ошол бир подходдон кийин экинчи подходко өтүп аткан учурда, ортодогу аралык 1 мүнөт же 1,5 мүнөт болуш керек да. Андан көп деле болбош керек. Андан көп болсо дене муздай түшөт дагы. Анан кийин көңүл келбей калат. Баягы шишип жаткан, эмиден шишип баштаган мышцаларыбыз болсо, ушундай бир тырышкан боюнча калып калат, өсүү жакшы болбойт да. Бир подходдон кийин экинчи подходко өтүп аткан учурда 1,5 мүнөткө чейин эс алсаңар болот. Максимум 1,5 мүнөт. А так 1 мүнөт жетиштүү. Ал эми кийинки көнүгүүгө өтүп атканга, кийинки упражнениеге өтүп атсаңар, анда ортодогу аралык болсо 2 мүнөт болуш керек. Андан көп болбош керек туугандар. 2 мүнөт жетиштүү. 2 мүнөт. Пока сен кийинки көнүгүүгө барып, алдын таштарын салып, ошентип жатып алып, анан кийин чоң дем алып, анан баштаганга чейин уже 2 мүнөт аралык жакшы эле болот да. Биз көп залда мындай 80-чи жылдарда Арнольд Шварценеггерлердин убагында бир интервью берген экен. Ушундай мен залда 3 саатка чейин тренировка кылам десе эле, элдин баары эле 5 саат жүрүп алды да, биздикилер 5 саатта жүрсөң антип мышца чыгып кетпейт туугандар. Бизде максималдуу убакыт 2 саат болуш керек. Залга киргенден баштап, залдан жуунуп тазаланып чыгып атканга чейинки аралык 2 саат аралык жетиштүү.
себеп дегенде мисалы кирдиңиз 5 мүнөт переодеваться еттиңиз, алмаштырып кийимиңизди алмаштырдыңыз, 5 мүнөт разминка кылгыла, 10 мүнөт мейли. Но 45 мүнөт бир группа мышцага иштесеңер, 45 мүнөт экинчи булчуңду иштетип туруп эле жуунуп тазаланып 2 саат аралыкта чыгып кетишибиз керек. Эң маанилүүсү тренировкадан кийин туура тамактануу. Тамакты жеш керек, убакытты өткөрбөй жеш керек. Анткени биздин болгон энергиябыздын баардыгы чыгып кетти. Чарчадык. Биз аны толтурушубуз керек туугандар. Толтурушубуз керек. Андыктан ушундай батараак кылсаңар жакшы болот. Мынакей достор, бүгүнкү биздин берүүбүздө сиздерден келген суроо талаптар боюнча кыска жана нуска кылып түшүнүктүү кылып жооп бергенге аракеттендик. Кудай буюрса кийинки берүүлөрүбүздүн ортолорунда дагы сиздердин калтырган суроо талаптарга да жооп берип турабыз. Кудай буюрса алдыда чоң иш чараларыбыз көп. Кудай буюрса сиздер менен биргеликте жакшы бийиктикке жетебиз деген ойдобуз. Бүгүнкү берүүдө мен Келдибек Атайбеков жана ошондой эле биздин каналга катталып, лайк басып турсаңар достор, комментарий жазып бөлүшүп тургула. Күтөбүз. Ийгилик.